Ноокат районунун 2 айлы өкмөтүнүн 3 тургунунан коронавирус аныкталгандыгына байланыштуу районго өзгөчө кырдаалдар киргизилди. Талапка ылайык негизги жолдор жабылбайт. Болгону аталган 3 айлы өкмөткана чектөөгө алынды. Мындай учурда эл дүрбөлөңгө алдырбай, тартипти жана тазалыкты сактап берүүгө тийиш. Коронавирус жуктургандардын үчөө тең аялдар. Маалыматка ылайык алардын бирөө 67, 71, ал эми үчүнчүсү 77 жашта. Учурда илдетти жуктуруп алгандар изоляцияга алынып, аймактык ооруканада дарыланууда. Бейтаптардын абалы канааттандырырлык, калктын саламаттыгын сактоо максатында жарандардын кирип чыгуусун чектөө киргизилди. Тактап айтсак, Солпоев айыл өкмөтү, Көкжар Ноокат шаарына жана Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнө атайын блокпосттор орнотулду. Соода түйүндөр адаттагыдай иштеп жатат, азык-түлүк жетиштүү. Бүгүн ошол биз уже маалыматтар уже такталып жатат. Кандай ким менен катнаш болгон, мамиле болгондорду такталып, алардан дагы биз көзөмөлгө алабыз. Эми азыр жаманды айтпайсаң жакшылык болбойт дейт. Ошол көбүнчө ушул мамилени токтотуп турсак, керексиз жумуштарды, керексиз мыйманга баруу, ошондойлорду токтотуп турсак, жакшы жыйынтыктар болот деп ойлойм. Мен айылдарын айтпай эле коеюн, ал айыл өкмөттөрдө 21 миңге жакын бир айыл өкмөттө, 27 миң жакын бир айыл өкмөт жашайт. Карантинге алынган айылдарда эч кандай чектөө жок. Болгону кирип чыккан жарандар тыкыр көзөмөлдөнүп, текшерүүдөн өтүп жатат. Башка айылдын тургундарын киргизбей, жашоочуларды атайын дезинфекциялап өткөрүлүүдө. Температурасын өлчөп, градусын карап, анан дезинфекция кылабыз, оборотко кылдырып бияка киргизебиз айылгачы. Только местныйларды. Анан калгандарын киргизбейбиз. Сырттан келгендерди местныйларды киргизбейбиз. Только местныйлар гана кирет. Эме жок, тынч эле азырынча немебиз. Бизге келгиче кирип кеткендер чыгат экен. Иланчы жок, чыгарып атабыз анча-мынчасын, бирок баары бир азыр 1-2 сааттан толук жабабыз. Себеп дегенде элдин келечеги, элдин дүрбөлөңгө салбай тынч болсун. Ушул айыл бар. Ноокат районунда жалпы 16 айыл өкмөт, бир шаар бар. Калктын саны 300 миңге жакын. Өзгөчө кырдаалдан улам райондун аймактарына 35 жерге блокпосттор коюлду. Тийиштүү кызматтар 24 саат бою тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Коомдук тартиптин сакталышын күч органдары тыкыр көзөмөлдөөдө. Ар бир жаран саламаттыгы үчүн карантиндик эрежелерди туура түшүнүү менен кабыл алуусу зарыл. Биз эң негизгиси өзүбүздүн мындайча айтканда жалпы мамлекетибизде кайсы жерде мындай улан чыкпасын, бирок ошого карабастан дагы өлкөбүздө мындай өзүбүздүн жарандарыбыз жоопкерчилик менен мамиле жасаш керек. Мына азыр учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Ноокат районунда дагы улан катталды. Туура түшүнүү менен атайын буйруктарга мындайча айтканда жоопкерчилик менен кабыл алыш керек. Ош областына жана Ош шаарына киргизүүнүн мындайча айтканда негиз жок. Өзгөчө кырдаалдар киргизүү үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн негиздер болуш керек. Өлкө боюнча 2 районго өзгөчө кырдаал киргизилип, жалпы 6 адамдан илдет аныкталган. Ал эми 14 күндүк обсервацияда 410 киши жатат. Анын ичинде коронавирус илдети 18 мартта аныкталган жарандар менен кошо бир учакта келген 142 киши да бар. Умрадан кайтып келген жарандар менен байланышта болгон 1042 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар.